Бүгүн Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-элчи Дүйшөн Кулчотоновдун үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү улантылат. 1-октябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда болгон отурумда бир катар күбөлөр, анын ичинде 4 генерал сурак берип, айыпталып жаткан Дүйшөн Кулчотонов 13-майда Ошко учканы айтылган. Жактоочу Таалайгүл Токтокунова бул көрсөтмөлөрдөн улам жабырлануучулар Леонид Маевский менен Алексей Модиндин $1 миллион пара бердик деген көрсөтмөсү калп болуп жаткандыгын айткан. Мугалимдердин айлыктарын эсептөө системасы автоматташат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, учурда ведомство программаны иштеп чыгуучулар үчүн техникалык талаптарды даярдап жатат. Автоматташкан система бюджеттик каражатты туура жана максаттуу бөлүштүрүүгө шарт түзөт. Учурда борбордук бухгалтерия айлыктарды кагаз түрүндө эсептеп келет. Кечээ күнү Нур-Султан шаарында Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Казакстандын индустрия жана инфратүзүмдүк өнүгүү министри Бейбут Атамкулов менен жолугушту. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги маалымдады. Жолугушууда тараптар Казакстандын индустрия жана инфратүзүмдүк өнүгүү министрлигинин ишмердүүлүгүнүн чөйрөсүнө кирген кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкууга алышкан. Айдарбеков Кичи Капка өткөрмө пунктунун ишин жакын карада жандантуу, Ак жол өткөрмө пунктун реконструкциялоо, жаңы көпүрө куруу жана Ак Тилек көзөмөл өткөрмө пунктундагы көпүрөнү жаңылоо кыргыз тарабы үчүн маанилүү экендигин белгилеген. Аламүдүн районундагы Ленин айылында мүрзөдөгү эстеликтерди талкалап кетишти. Бул тууралуу окурмандар 24 KG агенттигине билдиришкен. Вандализмди жергиликтүү жашоочулар аныктаган. Алдын ала маалымат боюнча мүрзөнү 14-нөн 15-октябрга караган түнү талкалашкан. Сауд Арабиясындагы автокырсыктан кеминде 36 зыяратчы каза тапты. Бул туурасында өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлоодо. Ал эми полиция кызматы азырынча 35 адамдын каза тапкандыгын тастыктады. Эр-Рият басылмасы белгилегендей, кырсык Мекке жана Медина трассасында болгон. Сауд королдугунда жашаган Азия жана Жакынкы Чыгыш өлкөлөрүнөн келген зыяратчылар кечээ хажга автобус менен бара жатышып, жүк ташуучу унаа менен сүзүшкөн. Кырсыктан автобус күйүп кеткен. Автобустун ичинде 40 адам болгон, алардын 4-өсү ооруканага жеткирилген. Сузак районунун Бегабад айылында үй өрттөндү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда, Кырсык Борпошев Мамат Ата көчөсүндө болгон. Анын айынан 2 кабаттуу үйдүн 150 чарчы метр чатыры күйүп кеткен. Өрт электр зымдарынын кыска туташуусунан улам келип чыккан. Бир күн ичинде өлкө аймагында 10 өрт кырсыгы катталды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Бишкек шаарындагы Свердлов районунун Учкун кичи районунда номер 19-үйдүн жанында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа күйүп кеткен. Өрттүн себептери такталууда. Ошондой эле Баткен облусунун Кадамжай районундагы Айдаркен Кадамжай унаа жолунун 6-чакырымында Дэу Матис үлгүсүндөгү унаа күйгөн. Ысык Көл облусунун Каракол шаарындагы Жамансариев көчөсүндө турак үй күйүп жаткандыгы туурасында маалымат түшкөн, бирок ал маалымат калп болуп чыккан.